Анан эң башкысы бул жыйынтыктар, шайлоонун жыйынтыктары Америкада чыныгы демократиянын жүзүн көрсөтүп атат да. Толук баягы демократия кандай болуш керек деген. Анткени массалык маалымат каражаттары, бийлик өкүлдөрү өзүнүн прогноздору буга чейин башка болуп аткан, бирок чыныгы эл өзүнүн добушун көрсөтүп алды да. Эң башкысы бул алдындагы ошо дебаттар болду да. Бул дебатта экөөнүн төрөлгөндөн баштап азыркы убакытка чейин баардык нерсеси ачыкка чыкты. Келе турган иштерин дагы айта алышты. Эми эл ошого карап туруп талап кыла берет да. Трамп өзү аябай катуу реалист, экономиканы жакшы түшүнгөн. Дүйнө жүзүндөгү кризистердин баары ошо доллар менен байланышкан да. Ушуну ордуна келтирет деген менин үмүтүм бар. Биринчи, экинчиден ал шайланып калса Орусия менен тил табыша алат го. Эмбарго деген жоюлса, анда биз 1,9% таможнядан бизге кошумча акчалар келмек да. Биз бир 20 миллиард, 40 миллиард сомго чейин көбүрөөк акча алат элек. ЕАЭСтин алкагында да. Бул бир жакшы, чоң жакшылык болот эле. Негизи эле глобализация болгондон кийин бул жер жүзү кичинекей эле планета да. Любой нерсе любой жерге таасир берет да. Трамп президент болор анык болуп калды. Буга 3 себеп болду го дейм. Биринчиден, Трамптын шайлоосундагы кампаниясында бул мигранттарга байланыштуу режимди өтө катуу кылам деди. Себеби Европаны мигранттар каптаганы америкалыктар да тынчсызданып калды. Экинчиден, ал аеосуз түрдө демократтардын ошол Иракка, Сирияга болгон саясатын катуу айыптады. Үчүнчүдөн, шайлоонун жүрүшүндө ошол Хиллари Клинтондун күтүүсүнөн ооруп калгандыгы, бул Америкада президенттин денсаулыгына эң чоң мааниге. Ушул 3 негизинде жеңип чыкты. Айрыкча Россия боюнча Хиллари Клинтон өтө кескин сын пикирди айтты. Трамп болсо мен Путин менен сүйлөшкөнгө даярмын деди. Өзү Америкада бир учурда республикачылар, бир учурда демократтар келип турганда бул жакшы, мамлекетте баланс болот. Россия менен мамиле жылуу болушун күтүүгө болот. Өтө кескин өзгөрүү эмес, бирок жылуу жумшак болушу мүмкүн. Орто Азия мамлекеттери менен да мен ойлойм, мурунку караганда абал жакшы жагына ойткон деген үмүттөмүн. Я не думаю, что какие-то кардинальные сильные изменения произойдут. Еще раз хочу сказать, что мы готовы работать с любой администрацией США, и Америка, и с демократами, и с республиканцами. У нас есть собственная повестка дня. Да, в повестке дня тоже стоит вопрос о подготовке нового соглашения о сотрудничестве. Мы этот процесс переговоров не останавливали, прошло несколько раундов. Думаем, что и после выборов эти переговоры будут продолжены. Для нас самое главное, чтобы в этом соглашении, новом соглашении, были четко учтены наши интересы. Понятно, что американская сторона будет выдвигать свои какие-то интересы, да, но мы четко говорим, что у нас есть свои интересы, мы должны их четко совместить. Когда это будет совмещение произойдет, тогда, конечно, этот документ выведет на финишную дорогу на подписание.